Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Таласта жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Талас облусунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн 2 кызматкери кармалганын билдирди. Атайын кызматтын 4 марттагы маалыматына ылайык аларга айып жайда турган автоунааны чыгарып берүү үчүн мыйзамсыз каражат алган деген айып коюлууда. Анын негизинде Талас облусунун Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн 2 кызматкери, милициянын майору жана милициянын сержанты кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексин опузалап пара алуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Айтматов райондук ички иштер бөлүмү жана кармалган кызматкерлердин жакындары менен адвокаттары комментарий берилек. УКМК Кыргызстанда коррупциялык кылмыш иштерине жаза күчөтүлгөнүн эскерткен. Президент Садыр Жапаров 2024-жылы 31-декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалаакылык беренелери менен айып тагылгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөндө ушул беренелерде жаралган жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Шектүү күнөөсүн мойнуна алса да пробациялык жаза колдонулбайт. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен Сот Савдо интернет магазини. Көрүп турасыздар, бул жерде миноксидил деген дарыбыз бар. Сакалыңыздарды, чачыңыздарды өстүрүп берүүчү дары болот. Мына бул жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Могул жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүүчү, куртту чүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бул жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туугандарыбызга, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз. Ташиев 12 жылдык окуу боюнча президент менен кандай чечим кабыл алынганын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мектептерде 12 жылдык окуу боюнча бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда атайын жыйын өткөнүн билдирип, кандай бүтүмгө келишкенин айтты. Жыйынга өлкө башчы, билим берүү министри, окумуштуулар, тиешелүү органдардын өкүлдөрү катышып, кеңири пикир алышкан. Мамлекет башчы да бул маселеге көңүл буруп, тынчсыздануусун билдирип, бардык тобокелдиктерди эске алуу менен билим берүүдөгү реформаны этаптарда бөлүп дыкаат ишке ашыруу чечимин кабыл алды. Башкача айтканда, баштап койлонуштурулган шартта эмес, акырындык менен улам кемчиликтерин жоюу жетишпегенин толуктап отуруп, ишке ашыруу чечими кабыл алынды. Буга макул болсок болот деп жазган Ташиев. Ал 12 жылдык окуу жөн гана кошумча 1 жыл эмес балдардын билим сапатын жогорулатуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, мектеп программаларын дүйнөлүк стандарттарга ылайыкташтыруу, жогорку окуу жайларга кайталанма сабактарды жоюу экендигин белгилеген. Ошондуктан алдыга жылууну туура көрдүк. Биз президентибизди толуктап, тактап, алдыбызга койгон тапшырмаларын так жана ийгиликтүү аткарууга милдеттүүбүз деген УКМКнын төрагасы. Ошон Камчыбек Ташиев 12 жылдык окууга өтүү туура эмес экенин айтып, анын себептерин түшүндүргөн. Балыкчы Кочкор унаа жолу 3 айга убактылуу жабылат. Балыкчы Кочкор темир жолунун куруу долбоорунун алкагында Куа кашуусунун бурулушка чейинки бөлүгү курулуп жаткан темир жолдун жардыруу иштерине байланыштуу жабылат. Унаа жол 5 марттан 5 майга чейин дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү саат 8:00дөн 17:30га чейин жабылат. Айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү бул маалыматты эске алып, алдын ала альтернативдүү жолдорду пландаштырууга чакырабыз, дейт Кыргыз темир жол мекемеси. Энергетика министрлиги электр жарыгын үнөмдөөгө чакырды. Энергетика министрлиги 20 февралда Токтогул гидроэлектростанциясындагы номер 3 гидроагрегаттык конструкцияга берилип 300 мегаватт кубаттуулугу азайганын билдирди. 10 мартта 3 коргон ГЭСинин дагы бир гидроагрегаты реконструкцияга берилсе дагы 45 мегаватт кыскарарын билдирип, элди электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Министрликтин маалыматына ылайык, реконструкция иштери аяктагандан кийин Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу дагы 60 мегаваттка көбөйөт. Токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар. Номер 4 агрегаты 2022 жылы, номер 2 агрегаты 2023 жылы жана номер 1 агрегаты 2024 жылы оңдоодон өткөн. ГЭСте реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери толук аяктаса, анын кубаттуулугу 1440 мегаваттка көбөйөт деп пландалган.
Кошумча 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. 3 коргон ГЭСинин кубаттуулугу оңдоп түзөөдөн кийин 9 мегаваттка көбөйөт деп айтылат маалыматта. Энергетика министрлиги калкты таңкы саат 7:00дөн 9:00га чейин, кечкисин 18:00дөн 21:00га чейин электр энергиясын үнөмдөп турууга чакырды. Муңай байры менен белгилүү болгон ырчы Элере Кабылжан кызынын апасы Айымжан Жусупжан кызы көз жумду. Бул жашоо ушунчалык караңгы беле, апакем бар болуп жашоом жыргал болуп жүрчү экен да, деп жазды ырчы Элере Кабылжан кызы өз социалдык баракчасына. Манас аэропортунан жардыргыч зат табылган жок. 4 март күнү саат 17:21-де Чүй облустук Ички иштер башкармалыгына Манас аэропортуна бомба коюлганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Анда жардыргыч зат аэропорттун жанындагы автоунаа токтотуучу жайлардын биринде коюлган машинеде экени айтылган. Бул факт боюнча облустук Ички иштер башкармалыгында тергөөгө чейинки териштирүү иш-чаралары жүргүзүлүп, атайын ыкчам тергөө тобу аба майданына барган. Аэропорттун аймагы тозулуп, ичиндеги жүргүнчүлөр, аба компаниялардын кызматкерлери эвакуацияланган. Милиция кызматкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери менен чогуу жүргүзгөн ыкчам иштердин натыйжасында жардыргыч зат табылган эмес. Маалыматка караганда эвакуацияга карабай каттамдар үзгүлтүккө учураган эмес, аэропорт штаттык режимде иштеп жатат. Учурда жалган маалымат бергендерди издөө иштери кызуу жүрүп жатат. 4 март күнү Бишкектеги Азия Мол соода борборуна бомба коюлганы тууралуу да маалымат милицияга түшкөнү кабарланып, борбордогу адамдар эвакуацияланган. Жыйынтыгында маалымат фейк болуп чыкканы айтылды. Манас аэропортуна М-банк Азия Молго бомба коюлду деген маалымат былтыр жыл аягында да айтылып, текшерүү учурунда төгүндөлгөн. 2023-2024 жылдары Бишкектеги бир катар мектептерде, окуу жайларда бомба коюлганы тууралуу анонимдүү маалыматтар көбөйүп, окуу үзгүлтүккө учураган учурлар катталган. Менин М-банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби, ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Кара сууда жарандын турак үйүнөн унааны айдап чыгып бир нече кылмыш жасалганы шектүү кармалды. Бул тууралуу Ош милициясынан билдиришти. Милицияга 17 февраль күнү Савай айыл аймагынын тургуну кайрылып, үйүнө белгисиз адам кирип, бөлмөдө турган 100 000 өзбек сумун уурдап, үйдүн короосунда турган Hyundai Avente үлгүсүндөгү унаасын айдап качып кеткенин айткан. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 211 беренесинин автомотор транспорт каражаттарын айдап качуу белгилери менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү жаранды издөө иштери башталган. 24 февраль күнү кылмышка шектүү катары Өзгөн району 93-жылы туулган тургуну кармалып, камакка алынды. Ал уурдалган унаага Орусиянын мамлекеттик номурун тагып алган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүү жарандагы 9 адамдын батирине кирип, ар кандай буюмдарды уурдап кеткендиги аныкталган. Бул фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси уурдоо боюнча кылмыш иши козголду. Учурда шектүүнүн башка кылмышка тиешеси бардыгын аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиев Тажикстандын Рогун ГЭСине барды.
Тажикстан Республикасына bir күндүк жумуш сапарын алкаганда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Рогун гидроэлектростанциясына барды. Тажикстан Республикасынын премьер-министри Кохир Расулзода жеке өзү Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы үчүн экскурсия өткөрүп, анын жүрүшүндө Адылбек Касмалиев курулуштун жүрүшүн, Борбор Азиядагы эң ири гидроэнергетикалык долбоордун масштабы, ошондой эле ГЭСтин жетекчилиги тарабынан берилген учурдагы абал станциянын техникалык мүнөздөмөлөрү жана аймактын энергетикалык коопсуздугун камсыздоодогу ролу жөнүндө маалымат менен таанышкан. Кыргызстанда Камбар-Ата 1 ГЭСин куруу долбоорун ишке ашыруу контекстиндеги энергетикалык объекти куруу тажрыйбасын изилдөөгө өзгөчө көңүл бурулду. Рогун ГЭСин курууда топтолгон тажрыйба биз үчүн чоң мааниге. Бул жерде колдонулган технологияларды жана ыкмаларды изилдөө албетте өлкөбүздүн жана бүткүл региондун энергетикалык коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниге ээ. Камбар-Ата ГЭС 1 долбоорун ийгиликтүү ишке ашырууга жардам берет деп сөзүн жыйынтыктады Адылбек Касмалиев. Мурдуңарды чукуп отурасыңар, депутат жол фондун сынга алды. Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Сыдыков жол фондун сынга алды. Анын айтымында аталган фонд азыр жөн эле акча бөлүштүрүүчү орган болуп, райондордо жол салынбай калганын айткан. Жол фондучу өзү бул бардык распорядитель ушул болуш керек. Мыйзамдын маңызы ушунда болчу да. Минфинди минуя, ал бюджеттин башында кабыл алып атканыбыздачы, бюджеттин кодекс деп эч ким айткан эмес андачы. Бүт каражатчы казначействодон туура силерге келиш керек, Минфин эмес. Бүт силерге келиш керек ушу акчаларчы, даже налоговыйдан бардык. Бирок азыр мына Минфинге келет. Минфин мына азыр эми кыш бүтүп атат. Эртең башталат. Апрель, май бир тиын албайсың. Ушун менен дагы август аласыңар акчаңарды, дагы жол салынбай мынтип карап отурасыңар, мурдуңар чугупчу. Каттыраак иштегиле ушул боюнча. Мына жибек мен быйыл каттуу текшерем ушул боюнчачы. Түшкөндө которбосоңор бүт күнөөнү силерге келебиз. Бардыгынчы. Жол тармагы итак эле мына райондор, кээ бирки райондордо көп калып кетти, салынбайчы. Карагыла ушунун бардыгын.